Ушунчалык деңгээлде күнөө кыла бергенден уят кетип отуруп, кийин адамдар ошонун жанагы жаман кылып атканын билсе деле уялбай турган болуп калат да. Адамдар уялат кээде. Бекинип алып сүйлөйт бирнеке күнөө иштерин. Бияка барып келебиз. Арам жеп келип бирнеке жеп келебиз деп бирнекени бекинип сүйлөйт да. Бирок уят ушунчалык күнөө көп боло берсе, уялбай микрофондон чыгып, бүткүл дүйнөгө жарыя кылып, уяттуулукту коргоп айта бере турган болсо, демек уят толугу менен кетип калды деген сөз. Вала биттилаихим алейхи. Адамдар көрүп калса, андан уялбай турган болуп калат. Мына ушул жеткен чеги дейт. Бал касирун минхум юхбиру ан халихи ва кубхи ма яфалу. Ал эмес кээ бир адамдар уялмак турсун дейт. Ошол кылган уят ишин элдерге жарыя кылып айта турган болот. Ушуну биз кылдык, анткени бул деген маданият, бул деген цивилизация деп айтып аткан болсо, мына ушул урматтуу бир тууган уятсыздык. Вал хамилу лаху ала залика инсилаху минал хаяи. Ошого түртүп аткан бир гана нерсе, жанагы малды териден сыйрып сойгондо сыйрып алгандай эле, уяттын булардан сыйрылып алып кетип калып, жана териси жок жаныбар калгандай, уяттын жок калгандыгынан кабар берет дейт. Ва иза васала ал-абду ила хадихил хали лам ябqa fi salahihi matma'un. Эгер адам ошого жетип калса, андан жакшылык үмүт кылууга болбойт дейт. Болду, үмүт кылбаш керек. Үмүт кылбаш керек. Ошону колдоп, адамдар кол чаап аткандар дагы бар, уятсыздыкты. Ошолордун да ким экенин билиш керек. Ким ошого кол чапты миктеп алып? Кол чапкан деген сөз туура браво деген сөз да. Сен туура айтып атасың деген сөз урматтуу бир тууганым. Ошону ким кол чапса, ошону билиш керек да, айтыш керек. Силерден бизге пайда жок деш керек аларга. Иблис бетинде уят калбай калган адамды көрүп айтат экен. Ва ман ла хаяа фихи майитун фи дунья шакиюн фил ахира. Иблис айтат экен. Кимдин уяты калбай калса, дүйнөдө өлүк дейт. Ал өлүк адамдай. Өлүк ачылып калса жаба албайт, уялбайт деле, сезбейт деле. Кимдин уят, иблистин сөзү бул. Уяты калбай калса, бул өлүк адам, акыретте шаки, бактсыз адам.